Урматтуу көрөрман, эгерде сиз биздин ушул видео сабагыбызды толук ден соолук жөнүндө сабагыбызды толук аягына чейин көргөн болсоңуз, мен ойлойм биздин кийинки сабактарыбыз эмне үчүн ушул Кудай жөнүндө, жараткан менен болгон мамиле жөнүндө бериле тургандыгын сиз түшүнө аласыз. Биз диний уюм эмеспиз. Жана биздин сабактарыбыз кандайдыр бир диндер жөнүндө окутууга же үйрөтүүгө багытталган эмес. Биздин сабактарыбыз биздин толук ден соолукка ээ болушубуз үчүн руханий ден соолугубуздун, жараткан эгебиз менен болгон мамилебиздин биздин ден соолугубузга берген таасири жөнүндө биз үйрөтөбүз. Себеби руханий ден соолук деген бул эмне? Руханий ден соолук бул биздин Кудай алдында кылган иштерибиз. Кудайга жакабы же жакпайбы, ошол сыяктуу биз өзүбүздү кандай алып жүрөбүз, бул нерселерге Кудай жараткан эгебиздин көз карашы кандай деген ушундай темада болот. Анткени көбүнчөсү адамдар биз билбестиктен көп туура эмес нерселерди кылабыз. Бул жаратканга жагабы же жакпайбы деп эч качан ойлонбойбуз да. Мисалы, азыркы учурда аябай көп киши өлтүрүү болуп жатат. Мисалы айтышыңар мүмкүн, ооба көп киши өлтүрүү болуп атат деп. Бирок силер ойлогондон да көбүрөөк киши өлтүрүү болуп аткандыгын мен сиздерге азыр түшүндүрүп берем. Аборт жасоо бул Кудай жараткан, Кудай өмүрденин үйлөгөн ушул адам баласынын түйүлдүктүн жашоого укугун чектеп, анын жашоосун токтотконго көбүнчө апалар ушундай жолго барышат. Ар кандай себептерден болушу мүмкүн, бирок алар өздөрү билбейт. Алар адам өлтүрүп жатат. Алар муну бир жолу эмес, мүмкүн бир нече жолу жасаган болушу мүмкүн. Ушул эле нерсенин ушул аялдын өзүнүн эле ден соолугуна тийгизген таасирин айтып берейин. Аборт кылган аялдын сезимдери аябай жабыркайт. Анын сезимдеринде чоң бир кыйынчылык жаратат. Анткени ал дайыма өзүн күнөөлүү сезет. Дайыма ошол күнөөсүн эстейт, унутпайт. Эмоционалдык жактан аябай жабыркайт. Анткени апа мынтип айтты да, мен өзүмдүн кызымдын турмушу жакшы болбогону үчүн, анын күйөөсү ички-ич болгон үчүн мен аны койчу ушу алкаштан кайсы жыргаган бала төрөлөт эле, алдырып сал деп боюндасын алдырып салганмын. Мен азыр күнгө чейин ушул нерсени ойлоп, мен жаным кыйналат, мен өзүмдү аябай жаман сезем, өкүнөм деп айтып берген. Анан ушундай сыяктуу окуялардын биз көбүн укканбыз. Жеке аялдар өздөрү дагы өзүнүн ушундай нерсеге мажбур болгондугун, анан бул киши өлтүрүү экендигин билгенге чейин деле алар ушунчалык өздөрү билбесе деле жан дүйнөсү кыйналгандыгы жөнүндө көп жолу бөлүшүп беришкен. Толук ден соолугубузду калыбына келтиргибиз келсе, биз эң эле алгач мүмкүн жараткан эгебиз менен болгон мамилебизди оңдошубуз керек. Физикалык ден соолугубуз жана социалдык жана эмоционалдык ден соолугубуз руханий ден соолугубуздан аябай көз карандылуу болот. Анткени эгерде биз Кудай менен тынчтыкта болсок, Кудайдын алдында кылган иштерибиз ага жаккандай болгонун билсек, анда биз анын алдында туура иштерди кылып жаткан болсок, биздин сезимдерибиз жабыркабайт, биздин мамилелерибиз жабыркабайт. Анткени бизди таарынткан адамдарды кечире алабыз. Биз башка адамдарга кандайдыр бир түшүнүү менен, кечирим менен жана туура мамиледе боло алабыз. Аларды басынтпайбыз, кемсинтпейбиз, алардын сезимдерин жабыркатпайбыз. Биз анткени Кудайдан коркобуз. Эгерде ошондой болсо, анда биз өзүбүздүн денебизге да зыян келтирген арак, тамеки жана башка жаман адаттарды үйрөнүп алып, ошондон биз өзүбүздүн жаныбызга тынчтык издебейбиз. Эгерде биз жараткан эгебиз менен жакшы мамиледе болуп аткан болсок, бул нерселерге биз муктаж болбойбуз. Ошондуктан мен ойлойм, руханий ден соолук өтө маанилүү ден соолук болуп саналып, калган бөлүктөргө чоң таасир берип турат. Ошондой эле физикалык ден соолук деле, социалдык жана эмоционалдык ден соолук деле бул бири-бирине аябай чоң таасир берип турат. Мисалы, биздин социалдык ден соолугубуз жабыркап калган болсо, биз адамдарга туура мамиледе болгонду үйрөнүшүбүз керек. Аларды сыйлаганды, сүйгөндү, кечиргенди, мунун баарын биз, эгерде бизге адамдар жамандык кылып атса, биз кантип аларды кечирип сүйүп, кантип биз аларга жакшы мамиледе боло алабыз.
деп ойлошубуз мүмкүн да, туурабы? Эгерде күйөөм ичип келип атса, сабап атса, анан кантип ага жаш сүйлөп, анан кантип ага жаш кылып калам деп. Бирок эгерде биз жараткандан жардам сурап, күч сурасак, өзүбүздүн үй бүлөбүз үчүн, күйөөбүз үчүн же балдарыбыз үчүн, ошо бизди тааныткан адамдар үчүн суранып, Кудайдан тиленип, дайыма дуа кылып же жакшы ниеттерибизди Кудайга ачып айтып турсак, жараткан эгез бизге өмүр берген, бизге ошол жакын адамдарды берген, мүмкүн кээ бирде бизди тарбиялаш үчүн, мүмкүн кээ бирде аларды биз аркылуу тарбиялаш үчүн берген болушу керек дагы. Биз дайыма бири-бирибизден көз карандылуу болуп, бири-бирибизге керек болгондуктан ушунун баары тыгыз байланышы бар экендигин көрсөк болот. Мисалы, биз эч качан социалдык ден соолугубузду сакташ үчүн мынтип айтпайбыз. Мага эч кимдин кереги жок, мен өзүм эле ушундай эле жашай берем. Мага тиги менен деле мамиле кылбайм, мамиле кылбай эле коем керек болсо деп ойлосок, биз такыр жаңылышабыз. Биз андай кыла албайбыз. Биз дайыма мамилелерге муктажбыз. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча ушул ден соолуктарыбызды калыбына келтирүү үчүн, сезимдерибизди калыбына келтирүү үчүн жаратканга келип, өзүбүздүн сезимдерибизди ачык айтып, өзүбүздү кандай сезип жатабыз ага айтып, андан жардам сурап, айыгуу сурап, биз өзүбүздүн ушул жашообуздун ушул 4 бөлүгүндө дагы биз ушундай ден соолукка ээ боло алабыз. Бул биздин алгачкы киришүү видео сабагыбыз болду. Мындан ары биз толук ден соолукка арналган жана ошол толук ден соолукта болуу үчүн жардам берген көптөгөн видео сабактарды даярдайбыз. Ошондуктан биздин видеолор менен башкалар менен бөлүшүңүз, комментарийлер жазыңыз, суроолор болсо бериңиз. Биз кубанычта болобуз. Андай эмесе, көрөрман, көрүшкөнчө саламатта болуңуз.